Салам достор, менин атым Нияз Алиев, мен YouTube канал апарам Англия жумуш боюнча. Бүгүн биздин каналыбызда жаңы ылайым болот. Өзүнүн Англияда жүргөн историясын айтып берет медицинский случай боюнча. Саламдашып коюңуздар биздин көрөрмандар менен. Анан баштайлы. Саламатсыздарбы? Менин атым Жаңыл. Жаңыл эжебиз Англияда жүрүп бир медицинский случайга кабыл алынды. Ошону айтып берсеңиз, кандай болду, эмне болду? Биз коллегалар менен эмеге барганбыз. Каток. Да, Катокко. Анан ал Катокко мен барган эмесмин, биринчи жолу бардым. Биринчи жолу барып, бир аз тепкенден кийин эле үйрөнүп кеттим. Андан кийин уже үйрөнгөн сайын катуулай баштап, баягы Чалынып түшүп бутуңуз. ооба, кулап түштүм бир маалда. Бир бутум астыга, бир бутум артта калып. Ошол бутум менен сол оң бутума кулап түштүм да. Ошондо бутум сразу эле шишип кетти. Кулагандан кийин турайын дедим, турганга аракет кылдым, бирок кайра кулап түштүм да ошол бутум менен. Оң бутума тура албай. Анан мага ошол Катокто балдар, карап жүргөн балдар келип жардам берип тургузду. Анан лёд беришти, лёд бастым. Аякта первая помощь только лёд эле бере алышат экен. Башка жок дейт да, биринчи медицинский эмелер жок экен. Ошол жакта эле, бирок жакын жерде больница жакын эле жерде экен, 10 мүнөттүк эле жол. Ошол жака барсаңыздар болот деди. Анан мен ойлогом бул ушиб эле деп. Анан мен барбайм, нормально окшойт, шишип ушиб эле деп үйгө кетип калгам. Анан үйгө келгенден кийин Больницага сразу кайрылган жоксуз. Канча күн жүрдүңүз? 3 күн жүрдүм. 3 күнгө созулуп кетти. 3 күнгө созулуп кетти. Биринчи күнү нормально эле сезилди, ооруп жатты, бирок мындай көгөрүп кетти да шишип туруп. Анан экинчи күндө эле жакшы эле болчу, мен кетет деп ойлодум, бирок шишип кеткен жок. Анан үчүнчү күнү бутум аябай баса албай калыптыр турсам. Түшүндүм, что больницага барыш керек экен. Анан больницага ошо үчүнчү күнү бардык. Ошо кечки саат 5-тен өтүп бардык да больницага, кет 6-га жакын. Барсак очередь экен. Приемныйдан бизди регистрация кылды дагы, очередке турула деп койду. Очередте тургандан кийин 10 мүнөттөн кийин менин атымды чакырып, тияктан медсестралар чакырды да. Кабинетке кирсем, сурады, ошол кайсыл жерден жыгылып кеттиң деп. Скейттен конькиден жугулдум дедим. Андан кийин давлением ченешти, температурам ченеп туруп, андан кийин күтүп отуруп туруңуз деп койду кайра. Коридордо күттүңүз. Ооба. Коридордо күттүк. Аерде көп адам экен, аябай биз барсак. Мен как раз пятница күнү баргам, субботага караган күнү. Ошондон күтүп отурдук. Ошентип 4 саат болду, 5 саат болду, 6 саат болду. Ошол жерде күтүш керек экен очередиңди. Ал жакта адамдар уже өздөрү күтүп көнүп калышкан экен да. Местный британецтер көнүп калган. Ооба. Анан биз болсо саат бизди канчада кайра чакырды? Саат 2-де түнкү, по-моему. Биринчисин саат 6-да кечкисин чакырды, экинчи жолу чакырганда 6:30 чакырды, биринчи эмеге, медсестра давлением ченеп. Биринчи прием. Экинчи приемда кайра саат түнкү 2-лерде чакырды. Чакырып, фамилиямды атканда уже мен врач көрөт го деп ойлогом, бирок кайра ал мени давлениемди ченеп туруп, температурамды ченеп туруп, кайра күтүп отурула деп койду. Ошентип кайра күтүп отурдук. Ошентип күтүп ошол жерде кечке отурдук, очередибиз качан келет деп. Анан кийин эртең менен саат 9-да врач чакырды мени. Ошентип киргизип эле сразу бутумду көрдү, басып. Ар кайсы жактарын басып көрдү, ооруп атабы деген жок, меники оорунган жок, потому что менин бутум шишип кеткен. Ошол жерде бир 15 саат күттүк, 15 саат күтүп болду. Короче, 9-да кирдик, ошондо 15 саат күтүп отуруп, рентгенге тартышты врач. Мен бутумду кармап көрүп туруп, рентгенге тартабыз деди. Рентгенге тартышты. Рентгенге тарткандан кийин гипс кийиш керек экен деп айтты. Гипс кийгизиш керек экен.
Рентгенге тартканда рентген эмне көрсөттү? Жаракка кетти же сынык болду, эмне болуптур? Трещина деп. Тамуктан Бирок трещина. бизге врач эч нерсе деп айткан жок да мындай. Трещина эме деп бизге гипс кийиш керек экен деп айтты. Пациенттерди коркутпай мындай аяп мамиле кылып айтты, э? Ооба. Силер очередте 15 саат күткөндө эмне кылдыңыз? Что болду? Эмне кылдың 15 саатта? Коридордо отурдуңар, башкалар жана даяр болуп келет экендигин жөнүндө айтып берсеңиздер. Башкалар уже ушинтип билет экен, что ошол жерге местныйлар күтүп өткөнүн көпкө. Биз аны билбей эле бардык. Биз футболка менен барып эле кечкисин аябай суук болот, бул жакта билген жокпуз. Футболка менен барып биз түнү менен күтүп отуруп үшүп калдык да. Бирок врачтардан сурасам, одеяло беришет экен үстүңө жабынып отурганга. Аякта уже местныйлар көнүп калган экен, потому что алар бүт өзүнүн одеялары менен келишет экен, өздөрүнүн тамакка, контейнерге тамактарын салып алып келишет экен. Ошол жерде күтүп отура беришет экен. Контейнер, термостор менен келишет экен демек. Контейнер, термоска чай, өздөрүнүн кофе эмелерин куюп алышып. Англиянын больницасына барганда кандай мамиле болду? Демек, местныйлар менен бизге сезондук жумуштарга мындай бөлөк мамиле кылдыбы же кандай болду ошол? Андай эч кандай айырмасы жок экен. Бул жакта пациенттерге аябай жакшы мамиле кылышат экен. Бөлбөйт экен. Бөлбөйт. Эч кандай бөлбөйт. Менден ошо биринчи киргенде сурашты. Язык билеби деп. Мен билбейм дедим. Билбейм, переводчик керекпи деди. Переводчик керек дедим. Кайсы тилде переводчик керек деди. Орус тилинде переводчик керек деди. Переводчик. Демек, переводчиктен бери полный беришет экен. Полный беришет экен. Анан рентген тартып туруп, дальше эмне болду? Кандай процедуралар болду? Рентгенге түштү. Рентгенге тарткандан кийин ошо күтүп туругула деди. Ошол бутумду күтүп отурдум. Кабинет эмелерин, алардын өздөрүнүн кабинет деп коебу. Приемный кабинетинде. Ошол жерде күтүп отурганда, ал жерде мен бутумду азыр гипс дейт деди. Гипс такты врач келип. Анан гипс таккандан кийин мага эмне деп коет мону? Балдакты берди. Ушул балдак менен басасың деди. Мен такыр мындай нерсе эме десем, эч жерим сынбаганбы же эч жерге мындай болгон үчүн мен балдак менен баса алган жокмун биринчи. Балдак менен басканда да кыйналдым. Аны үйрөнүш керек экен, аны басыш үчүн да. Ошо. Сиздерге больница рентген салып берди. Үстүнөн балдак кошуп берди, анан дары да берген дегенсиң, биз мага андан кийин үйдөн дары берди. Укол. Ошол уколду көрсөттү. Ичке саясың. Подкожный. И көрсөтүп берди, өзүңөр сайсаңар болот депчи. Ал жерде ошо 40 укол экен. Мага айтты. Качан бутуң жакшы болуп, басып кеткенден кийин уколду токтотосуң. Ага жери күнүнө 1 уколдон аласың деп. Ошентип гипстеп, балдактарыңызды берип, дарыңызды берип үйгө жөнөттү. Канча күн үйдө жаттыңыз? Мен бутум кулап түшкөндөн бери 3 күн үйдө жатып калдым. Андан кийин гипс кылды. 3 күндөн кийин 4-чү күнү гипс кылды. Бүгүн ошо гипс менен жүргөнүмө ровно 16 күн болду. 16 күн болуп, бүгүн кайта больницага баргансыздар, э? Бүгүн кайра больницага бардым. Экинчи жолу барганыңызда кандай кабыл алды, эмне кылды, кандай процедура өттү? Бүгүн ошол өздөрү чалышкан. Биз үйгө келгенден кийин чалышат деди. Эч кандай биз эме информация бере албайбыз, сиздердин үйүңүзгө баргандан кийин чалабыз деди. Биз үйгө келгенден кийин эртеси бир күндөн кийин чалышты. Чалып айтты, ошо 3 августка приемга келесиз деп кайра. Ровно 2 неделядан кийин. Анан бүгүн бардык ошол. Бүгүн барганда башка жагынан келет экенбиз. Биз приемный жактан эмес, азыр башка жагдан келебиз деп ошол жерине келесиздер деп ал жака бардык. Тоже очередте күттүк. 9:30-га келесиңер деген. 9:30-га бардык. Мен барып күтүп отургандан кийин переводчица келип калды. Өзү эле атын жаңылсыңбы деди. Ооба дедим. Я ваш переводчик деп айтты. Андан кийин хорошо деп ал жаныма отурду. Отуруп, переводчик кыз менен кирдим. Экөөбүз киргенден кийин врач азыр карайын деди өздөрү. Повторный рентген болду. Менде папкам бар болчу да, карап койдум. Комнатага койгон сүрөт. Анан кошуп коебуз сүрөттөрүн скриншот. Андан кийин ал карап туруп, всё гипсин чече берсе болот экен деп айтты. Макул деп гипсин чечишти. Гипсин чечкенден кийин азыр биз кайра повторный рентгенге түшөсүң деди, анан көрөбүз. Либо башмак тагабыз.
Башмактын сүрөтүндө сапог деп айтылат экен скриншот бул кылып жака. коесуң, сапог, башмак деп коет. Сапог кийизебиз же кийизбейбиз, азыр рентгенге түшкөндөн кийин айта алабыз деди. Рентгенге түшкөндөн бутуңа тура аласың деди, оң бутум менен. Точно азыр көрөлү эле дедим, анан рентгенге түшкөндө турдум оң бутума, бирок аябай бесип эмен турган жокмун, бирок тура алдым да. Рентгенге түшпөйлү деди, түздүк. Анан ал жерден рентгенге тартып, анан кайра приемныйда күтүп тур деди. Приемныйда күттүп, 10 мүнөттөй эле күттүм окшойт. Күткөндөн кийин врач кайра чакырды. Келип айтты, рентген көрдүк сүрөтүңдү, сапог кийишиң керек деп айтты. Сапог менен как минимум 6 неделя жүрүшүң керек деп. Мен айттым, визам бүткөнүнүн себеби мен көпкө жүрө албайм, бул жакта кала албайм. Кетиш керек дедиңиз. Кетиш керек дедим. Бул болсо ал айтты, если сапог менен кийсең, сен кайра приемныйга келишиң керек деп. Визаң качан бүтөт деп сурады. Ошо 20 августта бүтөт дедим. Андан да бир понедельник келип бер, 1 неделядан кийин келип бер деди. Андан кийин биз кайра рентгенге тартып, көрөбүз деди. Силер биринчи жолу барганда 15 саат күтүп турсаңар, экинчи жолу барганда канча убакытта бүттү? Баш аягы менен. 9:30 бардык биз. Где-то 1 сааттын ичинде жетип жетпей эле кирдик. Экинчисинде бат эле болуптур демек. Экинчисинде бат эле болду. Ошондо экинчи жолу барганда гипсти чечип туруп, башмак салып берди. Балдак силер менен калды. Ошондо өзүңүздөр төлөдүңөрбү же кандай болду, ошол жагын айтып берсеңиздер. Бул жак төлөнгөн жок. Бул тем более жумуш учурунда болгон жок меники. Бирок бул жактан бизге жумуштан биз соцстраховка төлөнөт, кармалат. Ошол себептен бекер болду. Ал жагын сураган жокпуз. Бизге эч кандай төлө деп да айткан жок, эч нерсе деп айткан жок. Бүт баары бекер деди. Азыр буну бизге сапогду кийизгенден кийин мен бул балдакты таштаймбы деп сурадым. Таштайм десем, таштабай, силерге керек болсо алып кете бергиле, бизге деле кереги деле жок особо деди да. Бул эме сапогчу десек, сапогду алып кете бер деди. Бул жакта получается бүт бесплатно каралат экен да. То есть, если биздин СНГнын жарандары сезонный жумушка келип больницага кабылданса, демек эчке чыгым болбойт экен, туурабы? Эч кандай чыгым болгон жок ошого. Анан больница барам деп кээ бирлер коркуп жатып калат да. Баргысы келбей. Ошондо мамиле жагынан деле, акча чыгым жагынан деле жакшы эле болот экен, туурабы? Ооба. Бул жакта аябай жакшы карайт экен. Мага бул жактан караганы жакты аябай. Бул адамдарга, пациенттерге башкача аяр мамиле кылышат экен. Мамилеси аябай башкача экен бул жакта. Медицинский условиялар деле жакшы экен. Аябай жакшы, мага жакты. Ошондо азыр силердин врачтар жазып берген курс лечения бүткүчө эле силердин визаңыз бүтүп, силер Кыргызстанга кайтканга туура келет, туурабы? Ошондо медицинский сапогторуңуз, балдактарыңызды кайта больницага жеткезип бересиздерби же кандай болот? Ошол жагын айтып берсеңиздер. Жок, больницага жеткизип бербейбиз. Анткени деген биз сурадык врачтан, биз эмне буларды өткөрүп беришибиз керекпи десе, жок деди. Алып кете бергиле деди бизге. Баары бекер болду. Баары бекер болду. Приемдорго, дары-дармектерге эч нерсе төлөнбөйт. Мага уколдон да 40 укол берилди. Кайра алып келели деп сурадык, жок деди. Алар силерде калат деди да. Жакшы. Демек аяктасак, силер Англияда бир нерсе болуп медицинский случайга кабылсаңар, коркпой эле больницага бара берсеңер болот. Силер менен местныйларга мамилеси бирдей эле болот. И акча жактан чыгым болбойсуздар. Мына бизде жаңыл айым айтып берди өзүнүн историясын. Эгерде силерде да ошондой медицинский бирдеке болуп калса, коркпой эле барсаңыздар болот. Дагы кошуп кеткен нерсем, бизде коллегалар бар. Бир коллегамдыкы аппендицит кесилген. Аныкы да полный бекер болгон. Больницага барган, полный обследование, дары-дармектери, рентген полный бекер болгон. Дагы бир коллегамдын ичи язва болгон. Язвасы жыртылып кетип, ошол да больницага жаткан, полный операциясын кылып берген, ал да эчтеке төлөнгөн жок. Ошон үчүн эгерде силер Англияда жүрүп бирдеке ооруса, коркпой эле больницага кайрылсаңыздар болот. Бүгүнкү маегиңизге чоң рахмат. Менин оюм биздин YouTube көрөрмандарга жакшы эле маалымат болду. Ошо көрүшкөнчө чоң рахмат. Эртерээк сакайып кеттиңиз. Рахмат чоң силерге дагы. Жетип алыңыздар.